армысыздарга. Талабек Тоновдун сүйөмдедим деген разбор кылып берчи деп көбү жазыптыр. Бүгүн мен разбор кылып берейин. Менде да көп убакыт гитара болгон жок да. Ошон үчүн мен 2-3 айда бир чыгарып атам. Азыр мен биринчи чертип берейин, андан кийин баштайбыз. Анан кийин эгерде мен үнүм кысылып ырдап аткан болсом, мен көп деле ырдабайм өзүчү. Анан кийин комментарийге жана умный болуп үнүң жакшы чыкпай атат, ырдабай атасың. Мага алам дейсиз. Мен кыскасы разбор кылып берип атам, ошол эң главный да. Мен кандай ырдаган силерге кереги деле жок го дейм. Аккордторун көрсөтөйүн сразу. 3 аккорд болот. АМ. Мону билбейт экенмин, ушу АМден эле ылдый турат да ушуна. Андан кийин өйдөңүз. Так, ошондо биринчи аккорд АМ болгондо биринчи латтан экинчи кыл, экинчи латтан төртүнчү кыл, ошол эле экинчи латтан үчүнчү кыл. Ошондо могул болот. Экинчи аккорд биринчи латтан биринчи кыл, экинчи латтан үчүнчү кыл, үчүнчү латтан экинчи кыл. Үчүнчү аккорд биринчи латтан үчүнчү кыл, экинчи латтан бешинчи кыл, ошол эле экинчи латтан төртүнчү кыл. Болду. Аккорддор ушулар. Терилиши Талабек Тоновдун көп эле мондай чертип терилет да. Биринчи кыл менен төртүнчү кыл бир тартабыз да. Андан кийин үчүнчү, экинчи кыл. Баягындай кооздоп кеш керек да, мындачы. Бир эле ушуну эле кайтала бербей, могул жактан тартып, бул жактан тартып, андан кийин мындан келип туруп экинчи кылга мону тарткандан кийин мону да коштуруп, кайра мону да тартып коюш керек да, ошондо кооз чыгат да. Мисалы мондай. Деген сыяктуу көрүнөт. Ошол кооздоп кетсе болот. Эми ал жагын уже өзүңөр териштирип аласыңар. Эми баягы жерин көрсөтөйүн. Моундай жери бар го. Деген сыяктуу. Бул жеринде моундай болот. 1, 2, 3, 4, 5 латтан 4 кылды баары басабыз дагы. 6-чы, 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы лат, 7-чи лат, 8-чи латтан чыпалак менен мондай басабыз дагы. Мондай тербейбиз. 4-чү кылдан тартпайбыз мунчу. Муну уже 1-чи кыл менен 5-чи кылдан тартабыз. Мына көрүнөбү? Биякта уже 4-чү кыл иштебейт вообще эле. Деп туруп, андан кийин чыпалакты көтөрөбүз дагы. Мону бияк коебуз. Чыпалактын жанына. Деп туруп общий алабыз да. Деп туруп ылдыйын ачабыз бияктан. Деп туруп
экинчисине келдик. Могул жерден болгондо кийинкиси ошондо так. Так, ошондо жана барени могу точкадан баспадыкпы? Ак болуп турат го. Ошондо бул 5-лат болсо 4-латтан 4 кылды баре басабыз дагы. Жанагындай эле бул дагычы. Наманда болот. Дегенден кийин могуну алып бияка эмес, ягында могуну баспадык, могунун жанына эле. Бул андай болбойт. Бул уже могул жерден басылат мына. Биринчи кыл. Дегенден кийин айым деп туруп ачык мына бир тартабыз дагы биринчи кыл менен 4-чү кылды деп туруп 2-латтан басабыз дагы 4 кылды. Бул да жанагындай эле чыпалак деп биринчи кыл тартабыз дагы бияка деп бир тартабыз дагы алабыз дагы ачык деп туруп ылдый кылса кетти. Дегенден кийин 3-чү аккордду басабыз дагы. Дегенден кийин моундай жер бар. Ошондо моундай болот. Бул жери кандай дегенде, бул жери моундай болот мына. Терип атабызбы 4-кыл менен 1-кылдан тартып. Деп туруп 4-кыл менен 1-кылды бир тартабыз да. Деп ачык бир тартабыз мында. Деп туруп 3-латтан 5-кылды басып деп туруп мунун эле жанына эле ошол эле кыл. Жок 2-латтан. Деп туруп ачык 5-кылдан тартабыз. Деп туруп айымды коебуз кетти. Дегенден кийин моундай жери бар. Моундап деле чечип кетерсе болот. Өмүр бою мени менен боломун дейм. Көрдүңбү? Ушу жеринде мындай эмес, мындай. Өмүр бою деген жеринде уже моуну алабыз дагы. Моуну басып атпайбызбы? Айымдычы. Могул кылдын ордуна эле 2-латтан басабыз ошончо. Ылдыйына. Ошондо могул мындай турса, моуну көтөрөбүз да астыңкы кылга коебуз. Өмүр бою мени менен боломун. Ошондо окшот да. Болду, мунун эч деле кыйынчылыгы деле жок да. Ошо кыскасы. Барыңыздар. Ассаламу алейкум.